A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly jamaat. Allah Taala barыңыздардың ниетіңіздерді, тілеңіздерді қабыл қылған болсын. Дайым айтып жүргендей, кімде кім Аллах Тааланың үйлерінен болған бір үйге басып келші болса, Құдай Таалам бір қадамына соғып жатса, екінші қадамыменен күнәлерін кешіреді деген. Құдай Таалам ошол ар бирибиздин басқан 10 қадамымызға соғып жазған болса, сол қадамымызменен пендечилик кылып кетирген кемчиликтерибиз болса, Құдай Таалам өзү кечирген болсын иншалла. Эми туугандар, ошол адамына жай келип калды, дагы эскертип турар эле жума сайын. Мына жай келгенде көпчүлүгү жеңил кийинип алат. Айрыкча мына эркектер келгенде мүмкүн болушунча баягы узунураак бир шым кийип келип жүрсөңөр жакшыраак болот. Кейбирлер бар шорта менен келип калып атат, кыска кийип алган, тизеси көрүнүп калат. Мисалы үркүдөгө барган, үркүдөн турганда же каадада отурганда тизе көрүнүп калса, бизде намаз кабыл болбойт, билесиздер, а? Аврат деген нерсе бар. Аврат деген бизде билесиздер, эркектер киндик менен тизеге чейин. Киндик көрүнсө мейли, бирок тизеден 4 эле ылдый болуш керек. Тизе көрүнбөш керек да. Эгер аврат көрүнсө, бул намаз кабыл болбой калат. Анан жаныңыздагылар эгер көрө турган болсо, аларды да күнөөгө батырасыздар да. Ошол себептен узунураак бир эме кийип келгениңиздер жакшы. Ошол бир эскертүү катары. Айрыкча жаштар. Мисалы, мына жигитке да ошондой болуп турат. Мына тизеси көрүнүп калды. Ошол узунураак кийим кийиш керек да, ошо, а? Кийингисинде ошону эстеп калсаңар. Анан футболканы да мисалы, же көйнөктү узунураак кийсеңер, ошону бир эске алыңыздар. Анан өзү негизи ошол нерсени бизде ата-энелер үйрөтүш керек да, негизи. Бизде кейбир ата-энелер өздөрү үйдө шорта чаң жүрөт да. Анан кантип баласына үйрөтөт? Ошол себептен ошондой бир эске алып коюңуздар. Себеби бул намаздын тартиби. Бул парыз деген нерсе болот. Биздин бүгүнкү сабагыбыз Мухаррам айынын артыкчылыктары деген тема экен. Мухаррам айынын артыкчылыктары деп. Өзү негизи биз өзүбүз бардыгыбыз эле билебиз, жыл санагы экиге бөлүнөт. Милади деп коет, анан хижри болуп бөлүнөт. Милади, хижри. Милади дегени бул эмне? Иса пайгамбардын туулганынан баштап саналган. Азыркы биздин 2024-жыл бул эмне? Милади. Иса пайгамбар туулганынан баштап келаткан жыл санагы ошол. Ал эми бизде мусулманчылыкта, ислам дининде өзүнчө жыл санак бар. Бул хижри жыл санагы деп коет. Бул азыр 1445-жыл уже бүтүп атат. Бүрсөгөнү бүтөт буюрса. Бул же хижри. Ал эми бизде айларды билебиз. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь жаттап алганбыз да бизде. Бирок хижри жыл санагында башкача өзүнчө бир айлар бар да. Ал айларды көпчүлүк өз билбейбиз. Мисалы бизде ошол айларды караңыздар. Мисалы хижри жилеси боюнча биринчи ай бул Мухаррам айы, Сафар айы, Рабиул аввал, Рабиул ахир, Жумадул аввал, Жумадул сани, Раджаб, Шаъбан, Рамазан, Шаввал, Зулқаада, анан Зулхижжа деп туруп, анан 12 ай бүтөт. Азыр биз Зулхижжа айынын акыркы 29-күнүндө отурабыз. Бүгүнкү күн Зулхижжа айынын 29-у. Эгер 30-унан кайта турган болсо, эртең 30-у, бүрсөгөнү ошол 7-күнү жыл алмашат бизде. Ислам жыл санагында 1446-жылга алмашат, Кудай буйурса. Эми бул жерде көпчүлүгүбүз эле билебиз, ушул айда орозо кармаш керек деп. Негизи эле ошол пайгамбардын ошол хадисинде келет: "Афзалус сиям ба'да Рамазан шахруллахил мухаррам." Рамазан айынан кийинки эң жакшы орозо бул Мухаррам айында деп пайгамбардын хадисинде келет. Демек Мухаррам айынын 10 күнү орозо кармаш, же 9-у 10-у, же 10-у 11-и орозо кармаган бизде жакшыраак. Шариатта ушундай бир көрсөтмө бар. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадина шаарына барды. Мадина шаарына барганда ошо яһудилердин, еврейлердин орозо кармаганын көрүп калган экен да. Негизи бизде кейбир маалыматтарда айтылат, ислам келгенге чейин жахилият доорунда ошо Мухаррам айында орозону кармап эле келген экен. Бар жахилиятта арабтардын көпчүлүгү орозону кармаган дейт да, ошол Мухаррам айында. Ошондо сурап турду, силер эмнеге орозо кармайсыңар? Бул кандай орозо, эмне орозо десе, ошондо яһудилер айткан экен, ушул күнү Мухаррам айынын 10-унда Кудай Таалам Муса пайгамбарды Фир'аундан куткарган деп айтыптыр. Муса пайгамбарды Фир'аундан куткарган дептир. Фараондан билесиздер. Ошондо бүт аскерлери менен Муса алейхиссалам куткарылып туруп, ким? Фир'аун чөгүп кеткен деңизге. Аны билесиздер тарыхын. Ошондо
Firavun Musa'nın Kudayına işendim деп айтқан екен дейді да, баяғы жерде. Ошол себептен бізде айтады, баяғы не жаның тамағыңа келіп қалған уақыттағы тобың қабыл болбойды дейді да, баяғы жерде. Ошонда өлімді сезгенде тобы оқысаң, ал тобың қабыл болбойды дейді да. Тобың қабыл болбойды дейді. Ошондуктан бұл жерде не? Пайғамбарымыз айтты, силер Муса алейхиссаламды Құдай Таалам құтқарғандығы үшін орда қармап жатқан болсаңар, анда Муса пайғамбар үшін орда қармауға силерге қарағанда мен укуктууракмын, татыктууракмын. Егер де Құдай Таалам мага мүмкіншілік беріп, 2 жылға чейин мен жашасам, мен дагы орда қармаймын деген да. Ошондо сахабалар, буну еврейлер, башка дингелер кармайт го, оны күнү десе, егер де мен аман есен жетсем, алардан айырмаланып 9-ын қоша қармаймын деген да. Мухаррам айының 9-ы 10-ы ороза қармаған бізде бұл жақсы. Пайғамбарымыздың ошол дагы хадисинде келет, 1 жыл өткөнкү күнөөнү Құдай Таалам кечирет деп мен үмүт кыламын деген пайғамбарымыздың хадисинде келет. Ошондон туугандар мүмкүн болушунча ошол 9-10 күндөрү ороза кармап койгонуңуз жакшы. 1 жыл өткөндөгү күнөө кечирилет дейт. Эми ошол жерде сураганда Ашуранын Мухаррам айынын 10-чу күнү. 10 деген сөз өзү бул Ашара деген. Ашура деген ошол Мухаррамдын 10-чу күнүн Ашура деп коет да. Мисалы бизде мурдатан эле ошол дин менен жашагандыгы бир ачык эле болуп турат да. Мисалы кээ бирлер бар да. Эгерде ошол Мухаррам айында төрөлгөн болсо, ошонун атын Ашир койгондор бар да. Эркек болсо Ашир, кыз төрөлсө Аширай коет да. Неге десе, ошо Ашир айында төрөлгөн дейт да. Негизи бизде аны Мухаррам айы эмес, Ашир айы деп тааныйт көпчүлүгүчү. Ошо Ашура койгондор дагы ошондон туугандар. Эми хижри жыл санагы качан башталган? Эми бул жерде бизде ошол хижри жыл санагы боюнча кетип атпайбы? Эми хижри жыл санагы качан башталган десе, бул пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага хижрат кылгандан 17-жылы Хазирети Умардын убактында башталган экен. Хазирети Умардын убактында хижри жыл санагы башталган. Кантип? Бул жерде ошол Хазирети Умарга ошо сахабалардын бирөөсү Абу Муса аль-Аш'ари кат жазган экен да. Умар, сен бизге кат жазып атасың. Каттарың бизге жетип атат. Каттарың келип атат. Айы жазылган, бирок жылы жок. Ошо жылыны кошо жазбайсың деген да. Анан буга дагы бир нерсе себепчи болгон дейт. Хазирет Умардын убактында ошо келген каттардын арасынан бир катты издеш керек болуп калат экен да. Абу Хурайраны сен изде десе, бул кайсы айда келген эле десе, Ражап дептир да. Ражап айында десе, былдыркы Ражаппы же андан мурдакы жылдагы Ражаппы деп туруп, эмне жылы жазылган эмес дейт да. Ошондо келганда деп туруп, Хазирет Умар сахабаларды жыйнап, өзүнчө бир жыл санагын коелу деп туруп, анан эмне кеңешме өткөрөт. Ошол кеңешмеде кайсыл жылдан баштайбыз десе, кээ бир сахабалар айтат, пайгамбарыбыз пайгамбар болгон жылдан баштайлы жыл санагыбызды. Мына пайгамбар болду го дейт. Ошондо кээ бирлер жок дейт. Пайгамбар анда пайгамбар боло элек болчу да, башка адамдар да эле жашап аткан. Келгиланда пайгамбарыбыз пайгамбар болуп өлгөн жылдан баштайлы дейт. Ошондо болсо кээ бирлер жок. Ал өлдү го пайгамбарыбыз. Жанакы периштердин эле, фарстардын эле жыл санагын ала бербейли, өзүбө окшоштуруп десе, кээ бирлер жок, биз Римдердикин алалы дейт. Ошентип отуруп бир канча талаш тартыш болот. Ошондо Хазирет Умар айтат, хижраттан баштайлы дейт. Эмнеге десе, ал-хижрату фарракат байнал хакки вал батил фаарриху биха дейт. Хижраттан баштайлы, анткени хижрат бул батыл менен акыйкат ажырады дейт да. Мисалы пайгамбарыбыз өзү не oldu? Пайгамбар болуп 13 жыл жашады Мекке шаарында. Ушунчалык кыйынчылыктар болду. Кыйынчылыктар болуп туруп анан не oldu? Куугунтук калды. Сахабалар көпчүлүгү көчүп кетти. Пайгамбарыбыз алдын ала аны көчүрдү сахабаларды. Кийин акырында эмне өзү да көчтү, билесиздер. Хазирет Абу Бакыр ушунчалык эмне көчкүсү келип, улам сурайт экенде, качан көчөбүз десе, сен кое тур деп койгон да баягы жердечи. Кое тур деп туруп, пайгамбарыбыз Абу Бакырга уруксат берген эмес. Ошондо мисалы билесиздер, Хазирети Умар көчкөн, анан Сухайб Руми деген көчкөн. Мисалы Сухайб Руми деген болгон, ошол көчүп
Madinaga көчүп жөнөгөндө жолдон тосуп чыккан. Капырлар сен каяка барасың? Десем Madinaga көчүп атам. Сен келгенде жөн эле эч нерсең жок келгенсиң. Ушунча бир байлыгың менен эми биздин байлыктарды жыйнап алып көчүп кеткен атасыңбы десе, эгер мен байлыктарымды берсем жолумду ачасыңарбы десе, ооба деди. Ошондо эмне түгүндөй жерге барсаңар, ошол жерде менин байлыктарым бар деди. Ошондо жанакын кетире койбостон кармап турду дейт да. Кармап туруп, элдерди жөнөтүп барып байлыктарын алып туруп, "О, мына бар экенбиз, алдык" деди. Ошондо төбөсүндө аны алып калды. Кетип жатканда бир калың бир чапан кийип алган экен. Сен келгенде, Сухайб, көйнөкчөн келгенсиң сен. Сен эмне мындай чапан кийип кетип атасың деп, аны да алып калган. Элестетип көр. Эми чөл суук болот да. Ошентип бул эмне көйнөкчөн бул Мадинага сапар тарткан да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны күтүп турган экен да. Барганда пайгамбар эмне деди? Рабиха бай'a Сухайб. Сухайбтын содасы пайда тапты, береке тапты деген да. Демек, Аллах үчүн сода кылды да, бүт байлыгын, бүт барысын таштап туруп, өзү көйнөкчөн көчүп кетти баягы жерде. Билесиздер, мына ушундай эмне кыйынчылыктар болгон. Ошо кыйынчылыктардан кийин Мадинага көчүп барганда, мындай жай баракат жашоо башталгандыгы үчүн Хазирет Умар эмне деди? Ошол хижрат жылдан баштайбыз деди. Анан Хазирети Умардын дагы өзүн билесиңер. Хазирети Умар ушунчалык бир мүнөзү катаал адам болгон. Мүнөзү катаал адам болгон. Пайгамбарыбыздын артынан ээрчи болот экен да. Ишенбегиле буга. Мен жакшыраак билем муну силерге караганда, бул жалганчы деп. Бирок эми катуу тыйылган эмес экен да. Мүмкүн пайгамбардын деле мисалы Хамза туугандары болгон да баягы жерде. Ошондо пайгамбардын айткан сөзү бар да. Умар, же түнү же күнү мени бир жөн коесуңбу деген жери бар да баягы жерде. Карасаңар, динге эң катуу душман болгон да. Ошондо анан Хазирети Умар бир күн пайгамбарыбызды ошондой бир эметем деп келекелейм деп баратканда бир аялды көрүп калат да, кемперди. Каяка жөнөдүңөр десе, биз динибизди сакташ үчүн Мадинага көчүп баратабыз десе, Кудайыңар жардам берсин дептир да. Хазирет Умарчы. Анда мусулман боло элек. Ошондо баягы кемпир чалы келгенде, чалы Умар ушинтип айтты. Умар ошол мусулман болгон окшойт десе, чалы айтып коет да, Умардын эшеги мусулман болуптур десең ишенмекмин, өзүнө мен ишенбеймин деген да. Карасаңар, ушунчалык деңгээлде эч ким ишенген эмес да, Хазирет Умар ошо мусулман болот деп. Бирок дайыма пайгамбарыбыз дуа кылчу экен. Аллахым ушу эки Умардын бирөөсү менен динди көтөр депчи баягы жерде. Экинчиси бул Абу Жахил деген болгон. Абу Жахил андан кийин не Хазирет Умар. Көрбөйсүңөр. Ошондо Кудай таалам Умарга насип кылган да. Умардын исламды кабыл алганын билесиңер, а? Бирок Умарды билесиңер, аябай бой узун киши болгон экен да. Бой узун киши болгон. Атка минсе буту жерге тийип калган дейт. Төөгө секирип минип алчу экен да баягы жердечи. Узун киши болгон да. Узундугуна дагы бир далил, Хазирет Умар ошол жанакы халифа болуп турган убакытта, жанакы бир мамлекет экинчи мамлекетти жеңип алса түшкөн олжолор бар го. Ошо олжолорду элдердин баарына бирдей бөлүштүргөн экен да. Хазирет Умар хутбага чыкканда өзү узун өзүнө чак келген бир кийим кийип алыптыр дейт да. Ошондо мына карасаң исламдагы демократия да. Умар, не бул адилетсиздик деген да. Кандай адилетсиздик десе, сен боюң аябай узун. Сен бизге ылайыкташкан кийимди бер, өзүңө сен эки адамдыкын алып алган турбайсыңбы? Баягы жерде. Эки адамдын материалын кездемесин алып, өзүңө кийим тигип алсаң десе, ошондо элдин көзүнчө Абдулла балам, оğlum кел балам айтып койсоң дегенде элдин арасына чыгып туруп, туугандар билесиздер, атам бой узун киши, мен өзүмдүн үлүшүмдү атама бердим деп далилдеп берген да. Баягы жерде. Карасаңар мына. Ушундай адам болгон да баягы жерде. Эми ошентип Хазирет Умар карындашынын үйүнө барат. Карындашынын үйүнө барса, алар ошо жашырын саак өтүп аткан болот дейт да баягы жерде. Анан Куран окуп атканын угуп калат да. Баягы жерде кирсе, Хазирет Умар келгенде берки эме жашынып калат. Саак берип аткан сахаба. Ошондо карындашы не кылып атасың? Алдагы колундагы эмне? Бер мен окуйун десе, мен бербейм дейт да. Карасаңар, ошондо Хазирет Умар таң калды дейт да. Ушунчалык баягы катаал мүнөзү. Ошо тайман бастан мен сага бербеймин деп айтканына таң калды дейт да. Ошондо карындашын биринчи жолу урган экен да. Карындаш биринчи жолу урган дейт да, баягы бетине урганда жүзү канаган дейт. Ошондо да мен бербеймин деген. Бер алдагынын десе, бербейм. Бул Аллах Тааланын сөзү. Куран. Муну даратсыздар кармабайт.
дарат алып келсең, анан кейін берейін дейді. Баяғы жерде қарындаш қарасаң, эми ушунчалык таң калат дейт да, менин карындашым не себептен мынчалык бир мындай күчтүү болуп кеткен деп туруп, анан барып туруп, дарат гусул алып туруп кайра келет да. Кайра келгенде ошол не кагазды берет, кагазды окуп туруп, жана Куранын аятын окуп туруп, бул жөнөкөй адамдын сөзү эмес деп туруп. Алар акылдуу адамдар болгон. Баягы арабтардын эмеси төкмөлүк күчтүү болгон да, төгүп койгон, жөн эле төкмөлүк менен ырдай берген. А бирок не Куранды караса, Куран такыр эле окшобойт да. Бул жөнөкөй адамдын сөзү эмес деп туруп, не мен динди кабыл алам. Демек бул чыныгы Аллах Тааладан келген сөз экен деп исламды кабыл алган Хазирет Умар. Ошондо кана пайгамбарды мага жолуктурлачы деген да. Пайгамбарга жолугайынчы деген. Ошондо Дарул Аркамга алып барат. Күйөө баласы. Ошондо барганда Хазирет Умар эшикти такалтатат. Ким экенсиң? Умар десе, Дарул Аркамда жашырынып отурган сахабалардын баардыгы бир бурчка такалып калды дейт да, баягы жердечи. Коркуп да барды. Хазирет Умардын жанында кээ бир эркектер не болду десе, өзүн жоготуп койгон эркектер да болгон экен да. Кээ бир дараты сынып калган эркектер да болгон да, Умардын жанындачы. Көрбөйсүңбү? Ушунчалык болгон да. Ошону көрүп туруп, Умар келип десе, баары бурчка жиналып калат дейт. Ошондо Хамза эшикти ача берди. Эгерде жакшылык менен келген болсо, кош келсин. Эгер жамандык менен келсе, мына мен турам бу жерде деп туруп, Хазирет Хамза ошентип айткан да. Анан Хазирет Умар ошентип кирди дейт да. Киргенде карасаңар, таң каласың, пайгамбарыбыз эки жакасынан алдыдагын бир силкип туруп жерге отургузуп койду. Пайгамбарыбыздын жанында унчукпай отуруп берди Умар. Көрбөйсүңөр. Ошону көргөндө сахабалардын духу көтөрүлүп калды да. Карасаңар, пайгамбардын жанында бул алсыз турбайбы деп туруп, анан не Хазирет Умар динни кабыл алды ошол жерде. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду аннака расулуллах деп туруп, не ислам динин кабыл алды. Ислам динин кабыл алгандан кийин эле, Мухаммад деди, биздин динибиз туура чындыктын диниби десе, ооба чындыктын дини. Анда не отурат? Дай чыгабыз деп туруп, не сахабалар ээрчитип алып туруп, ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах деп туруп, көчөлөрдү айланып баскан ошо Хазирет Умар болгон да. Ошол себептен Умарды эмне Фарук деп коет. Фарук деген арабча фарк, кыргызча барк деген бар го. Мисалы бизде маани бербейт го, мисалы өзбектерде, башкаларда ошо фарк деп коет. Фарк айырма деген мааниде. Ак менен караны айырмалоочу деген лакабы бар да Хазирет Умардын. Эми карасаңар, бул Хазирет Умар дагы эмне деп атат? Демек, хижра дейт. Ак менен караны айырмалоочу бир чоң бир сапар деди. Ошол себептен бизне ошо хижраттан жыл санагын баштайбыз деп туруп, хижраттан башталды. Анткени хижратты билесиздер, пайгамбарыбыз Мадинага көчүп барды. Мадинага көчүп баргандан кийин ошол жерде биринчи мечитти куруп, ислам мамлекети түптөлдү да. Мусулмандар жай баракат жашап калды. Ошондо Хазирети Умардын өзүнүн көчүүсү да бир башкача болгон да. Элдин баардыгы жашырынып, түнделер көчүп кетсе, Хазирети Умар, Мекке, мен Мадинага көчүп кетип атамын. Кимде ким мен менен жеке чыгам десе, балам жетим калсын, аялым жесир калсын десеңер, но тоонун ар жагында күтөм, артымдан баргыла деп туруп кетип калган. Унчукпай эле жарыя кылдырып кетип калган. Духу жетип эч ким бара алган эмес дейт да артынданчы. Барсаңар, ушундай бир киши болгон да. Эми бул не? Ошол ислам жыл санагындагы койгон не? Ушул Хазирети Умардын халифалык дооруна туура келип атат. Хижраттын, пайгамбар хижрат кылгандан кийин 17-жылы ошол не? Жыл ислам жыл санагы бул жерде башталды. Эми пайгамбарыбыз Мадинага көчүп барганда эң эле биринчи иши кылган иши бул мечит курган. Ошол убакта бул мечит алардын керек болсо гостиницасы болгон, мусулмандардын ошол убакта прокуратурасы болгон, соту болгон, бардык нерсе ошол жерде чечилген да. Бардык нерсе ошол жерде чечилген. Эң биринчи курулган мечит ошол жерде Мадинада Куба деген мечит. Оны көпчүлүгү Q менен айтат, Куба деп. Куба эмес, катуу дегендеги Q менен Куба деген мечит. Пайгамбар айткан, кимде ким ошол жерде эки ракат намаз окуса, умранын соогу жазылат деген. Бул жерде эң биринчи курулган мечит ошол не? Куба мечити. Ошондо андан кийин не? Пайгамбарыбыз эмеге келген Масжид Набавийдин ордуна төбөсү менен келип туруп, билесиздер, тарыхын ошол жерде мечитти курган. Ошондо мечитти курганда ошол жерде мүрдөлөр болгон экен. Мүрдөлөрдү казып туруп, не? Сөөктөрдү көчүрүп туруп, андан кийин мечитти курган да. Көрбөйсүздөр.
Бұл жерден дағы бір несен мен қыстарып кетейін. Бізде естелік құрған шариаттар дұрыс емес дегеннен мақсаттағы ошол туғандар. Ақыр қадам қойылғаннан кейін, 30-40 жылдан кейін, баяқ жерді іштетсе шариат рұқсат береді. Рұқсат береді баяқ жерде. Егер де біз естелік құрып қой тұрған болсақ, 100 жыл, 1000 жыл ейлеп қалады екенбіз дағы, біз күнөөгө батып қалады екенбіз. Аллах Тааланын жері де жер. Ошондуктан бізде міне баяқы эбеге қабырға мүрдеге жер бергенде тоонун боору ушундай бир элдер пайдаланбай турган жерлерди бериш керек дейт да шариат боюнча. Тегиз жерлерди бербеген жакшы дейт. Неге десе, тегиз жерди тирүүлөр пайдалансын дейт да баягы жердечи. Тирүүлөр пайдалансын дейт. Ошол себептен көпчүлүк жерде карасаңыз баягы жана элдер мындай жете албаган жерлерди мүрдөгө берет. Ал жерден эмне? Элди казаттап көмүп коет. Ошол негизи туура эле. Эми бул жерде ислам тарыхындагы эң жакшы жылдар башталғанды үшін ошол хижри жылдан башталды. Эми бул жерде эми хижрат жылдыгы эске алды. Хижраттан баштадык. Эми айлар 12 ай. Кайсынысы менен баштайбыз деген дагы бул жерде эмне талаш болуп калды дейт да баягы жерде. Кайсы ай менен биз жылды баштайбыз десе, кээбилер айтты, пайгамбарыбыз ошол эмне туулган жылдан баштайлы, айдан баштайлы деди. Ошондо кээбилер жок, пайгамбарыбыз ошол кайсы айда көчкөн болсо, ошол көчкөн айдан баштабайлы жыл санакты десе, Робиул Аввал айында көчкөн экен да пайгамбарыбыз. Ага да кээбилер көнгөн жок, жок деди. Исра Ми'раж окуясынан ошол айдан баштайлы деди. Исра Ми'раж болгон окуя ошо жылдарды деле айтып атат да. Ошентип атып, Хазирети Умар айтат, жок деди. Бизде исламда 5 парз бар. Ошо 5-чи парзы ажылык. 5-чи парзы бизде ажылык. Ошо бизден ажылык айы бардыгы белгилүү. Бизде эмне? Ошо Зулхижжа айында болот. Зулхижжа айында элдер ажылыкты бүтүрүп, кайра келгенден кийин ажылыгы кабыл болуп, күнөөлөрү кечирилип туруп, исламдын 5 парзы толук болгондон кийин баштайлы деп туруп, эмне? Мухаррам айынан баштады. Мына туугандар, мына бүгүн бизде Зулхижжа айынын 29-у, эртең 30-у, бүрсү күнү жыл жаңырак Мухаррам айы башталат туугандар. Кааласаңдар ошо Мухаррам айынын башынан ордо кармасаңдар болот. Жок дегенде ошол эмне 9-чу, 10-чу Мухаррам айынын 10-чу, 9-чу күндөрү ордо кармасаңыздар, пайгамбар хадисинде келгендей, 1 жыл өткөн күнөөлөрдү кечирет деген хадисте келет. Эми күнөөкөр пендебиз да, бардыгыбызда күнөөбүз бар дегендей. Ошол туугандар, кыскача биздин маалыматыбыз ошол болду. Пайгамбар эмне деди? Ошол 1 жыл мурдакы күнөөлөрдү кечирет деген. Бирок негизи бир хадисте келет, кимде ким Арафат күнү ордо кармаса 2 жылдык күнөөнү кечирет деген, ал эми Ашура күнү ордо кармаса 1 жыл өткөн күнөө кечирилет деген да. Бул хадис дагы бар. Ошондон туугандар, мына биз жаңы жылыбызды буюрса бир жакшылыктар менен баштайлы, мүмкүн болсо орозо менен баштайлы дегендей жакшы иштер менен баштаганыбыз жакшыраак экен туугандар.